30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Вот. Да. Свободная жизнь хорошо, но пора возвращаться домой. Бизге эгемендүүлүк жетиштүү дейт. Биз артка кайтышыбыз керек дейт. Баягы жакка барышыбыз керек кайра деп. Марат Аманкулов деген азамат сүйлөп аттыр. Эркин жашаган жакшы, бирок баары бир барышыбыз керек деп. Мен андай жашоону каалабайт элем. Мен тизелеп, өрмөлөп, бирөөнүн колун карап жашаганды каалабайт элем мен. Сиздер кандай дейсиздер? Бул эгемендүүлүк үчүн канча кан төккөнбүз биз? Biz erkin жашайбыз деп канча күрөш жүргүзгөнбүз. Biz өз жерибизде, өз элибизде, өз мамлекетибизде эң эркин басып жүрүш үчүн уруксат алып жүргөн күндөрүбүз кече эле болбоду беле? Ал азамат ошону эңсеп аткан болсо, биримдик деп бардык жерде жүрөт, евразийский выбор деп. Евразийский выбордун кереги жок, мага кыргызский выбор керек. Мен өз элим менен өз жеримде жашагым келет. Мен өз каада салтым менен өз динимде жашагым келет. Men öz tilimde süylөгüm келет. Men öz tilimde түш көргüm келет. Мага кажети жок. Алтын капаска салып койгон куш дагы сайраганын токтотот. Мен анча-мынча нан жеп, чай ичип курсагымды тойгозсом дагы, эң эркин өзүм каалаган жагыма баскым келет. Оор маселе бул. Анан бая баланчыга кошулабыз, түкүнчүгө кошулабыз дегендердин да тилектери таш капсын. Биз өз түндүгүн өзү көтөргөн, өз киндигин өзү кескен, өз мамлекетине, өз жерине ээ болгон, өз тилинде сүйлөгөн, өз дининде сыйынган эгемендүү элбиз. Ушуну жараткан кыяматка чейин куттуу кылсын баарыбыздын маңдайыбызга. Биз 5 убак намазыбызды эмне деп тилейбиз? Суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн сакта дейбиз. Куру доомат жалган жалаалардан сакта дейбиз. Жараткандан сураганыбыз ушул болот. Акыркы демибиз чыкканча өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылба деп сурайбыз. Мына ошол тилекти кайталагым келет. Ушул кыяматка чейин кыргыз мамлекетинин түндүгүн эч ким түшүрө албасын. Биз эч кимдин көзүндө карап жашап калбайлы. Биздин Кыргызстанда жашап аткан бардык элге биз да ушундай тегиз мамиле кылган адилеттүү мамлекетти курганды Аллах насип